Share Channel kanalында биринчи жолу болсоңуз, подписаться баскычын басып, катталып коюңуз. Акыркы күндөр ажырашуулар аябай көбөйүп кетти да. 36 жашта болуш керек. 9 баласы бар экен. Ал жакта карантин жок экен да. Алар эмне инопланетяндарбы? Ошол жерге коронавирусту алып барсаң, коронавирустун өзү өлүп кала турган жер да. Убагында атаңызга тартып жүргөн экен, учурлар болгон экен сиздечи? Көчөдөн бирөө кабылдын баласы десе, таш менен урган күндөрүм болгон. Мен кабылдын баласы эмес, мен чоң энемдин баласымын деп. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Санжар Айтибаев, врач-стоматолог, стоматологиялык кызматтардын төмөнкүлөрүн сунуштайт. Брекет, тиш тазалоо, тиш салуу, металлокерамика, цирконий, протездин бардык түрлөрү жана башка бардык кызматтар. Жылмаю сизден, кызмат бизден. Дареги, метро Новослободская, улица Чаянова, 18А. Байланыш телефондору +7 963 657 0003 +7 925 334 3293. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бул Кофе Тайм программасы, анын алып баруучусу мен Шергаз Турдукулов. Бүгүн мен баарлаша турган инсан, барыңыздар билгендей эле, белгилүү куудул алып баруучу актер Эрнест Бөрүбаев. Жакында эле сиздерге белгилүү болгондой, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин коомдук кеңешчиси болуп дайындалды. Биринчиден куттуктайбыз. Анан бир убакыт таап, маектешүүгө келип берген сизге рахмат. Анан ушул башында эле ушул азыркы сиз жасап жаткан иштер тууралуу сүйлөшөлү. Айтсаңыз, ушул баары кандайча башталды? Бул эми ойдо жок жерден эле күтүүсүздөн болгон окуя болду да. Кадимкидей эле жумуш кылып жүргөн элибиз үйгө камалып отурганга көнгөн эмес. Айтор ушунун ичинде жанагы күнүмдүк тамак ашын таап бала чакасын багып аткандарга кыйын болду. Карантин башталганда эле. Анан кимге кайрылышын билбейт. Депутаттардын өздүк баракчалары барларга жазып атса керек, бирок көбүнчө артисттердин баракчалары бар да. Ошол жактан жазып атышты да, биз балдарыбыз ачка калды, жардам керек. Же болбосо ооруп атабыз, дарыга акча керек. Кыскасы ушундай жардам суроолор көбөйүп кетти. Анан жанагыларды окуп отуруп биз жүрөгүбүз чыдабай өзүбүздүн өзгөн өнөр-поздор деген биздин унтумагыбыз бар, өзгөндү кырчылар. Кеңешип, бир аз акча топтоп, анан ушу азык-түлүк таратканбыз. Эми ошол кыйналып аткан адамдарга жеткирип беребиз да бизчи. Үйдөн чыкпаш керек деген карантин болбодубу? Үйлөрүнө барганда жашап атканын көзүбүз менен көрүп аттык да бардыгыбызчы. Кандай кыйналып атканын, үйүндө эч бир сындырым наны жокторду көрдүк да. Ошончалык кыйналып аткандарды көрүп, анан ордубузда отура албай, өзүбүздүн топтогон акчабызды төлөгөндөн кийин башка жактан дос-жарлардан жардам сурап, иши кылса жанагы бизнеси бар достордун бардыгын кактап бүттүк. Ушул ар кандай тагдырларды алып чыгып атасыз да. Анан сизде өтө кейиткен учурга кайсы учур болду? Эми акыркы күндөр ушу ажырашуулар көбөйүп кетти да. Биз ойлогондон дагы көз менен көргөндө аябай ушу кейиштүү болот экен. Себеп дегенде бизге кайрылгандардын көбү эле ушу жалгыз бой энелер. Көп балалуу, балдарыбыз менен кыйналып кеттик. Бага албайбыз. Жолдошуңуз каякта десең таштап кетип калган дейт. Эмне себеп болду эле десең, жөн эле ушу балдарды бага албайм деп кетип калды деген нерсеси аябай намыстандырат, өкүндүрөт. Эң эле кейиштүүлөрү ушул болуп атты. Анткени биз эркек болгондон кийин бир аз жоопкерчиликти сезе билишибиз керек да. 5-6 бала. Мен бир келинди көрдүм. 36 жашта болуш керек. 9 баласы бар экен. 36 жашта 9 баласы бар. Дагы бир эч нерсе болбогондой күлүп жайнап эле жүрөт да. Продуктабыз жок деди, бардык. Жолдошуңуз каякта десем, кетип калган ал дейт. Эми ошол 9 баланы 36 жаштагы аял киши багып атыптыр да. Эмне жумуш кыласыз десем, швейн цехта иштейм дейт. Ал кезде эми жумуштар бардык жер жабылды. Үйгө каражат таап келгенге шарт болбоду. Ошол 9 баланы ошентип күлүп жайнап алып багып аткан энеге мен баа бердим да. Өзүңчө бир бул жакка чыгып алып туруп анан ушул балдарды багуудан, жоопкерчиликтен качып кеткен эркек. Ошол үчүн мен аябай уялдым дагы, намыстандым. Эч нерсе болбогондой күлүп жайнап ошол 9 баланы багып жүргөн эне бул мындай баатыр десең да жараша турган нерсе да. Демек сизде эң кейиткен учур бул ошол үй бүлөсүн таштап кеткен эркектер болуп турду, Ооругандар, айрыкча жаш балдар. Бүгүнкү күндө
акча чогулуп, лечениясы башталды, дарылап атышат. Азыр 2,5 жаштагы бала аппаратта жатат да. Ал свет өчүп калган болсо эле болду, токтойт да, баары бүтөт. Аппаратка зависимый болуп калган. Эң эле мени ушул баягы жан дүйнөмдү кыйнаган окуя ушул болду. Үйгө барсам деле, жатсам деле, турсам деле ошол бала эсимен кетпейт. Азыр мен сүйүнүп келатам. Барса врачтар жакшы кабарларды айтып атат. Буту колдору эч нерсени сезбей калган. Мурду аркылуу зонд менен тамакты куюп, блендерден өткөрүп, ушинтип тамактандырган бала оозу менен тамак жеп баштаптыр. Буттарын кармасаң сезе баштаптыр. Чочуп колдору кыймылдай баштаптыр. Күлүп баштаптыр. Азыр акчасы чогулуп ошол лечение алып атат да. Бүгүн мен настроением аябай жакшы, ошол окуяны көзүм менен көрүп келатам. Элибизге рахмат, ошо кол сунуп жардам берген элибизге рахмат. Анан ошол сиз айтпадыңызбы, төшөккө чакырып жардам берем дегендер да болуптур депчи. Бул нерсеге бир чара көрө алдыңызбы, ошол төшөккө чакырып жардам берем дегендерге? Бул нерсе эми болуп эле келаткан нерсе экен. Мен бир эле мисалды чыгардым да. Күнүгө мага өздүк баракчама мага ушинтип жазып атышат, мага ушинтип айтып атышат деп арыздангандар көп да. Тилекке каршы ушул кыйналып аткандан пайдаланып, бир жаман ойго барган адамдар дагы бар экен да. Эми 5 кол тең эмес, жакшысы бар, ал жерде жардам берем деп чын жүрөгүнөн жардам бергендер бар. Ою жамандар дагы бар. Мен ооруп атам, жардамыңарга муктажмын, балам ооруп атат, дарысына жардамыңар керек деп жазса, ошолордун телефон номерин алып алып, чалып алып, кыйналып атсаң мен жардам берейин. Бирок бир шарт менен деп ошондой бир жаман ойлорго баргандар бар экен да. Эми ушул баягы карантин көп жактан биздин деңгээлибизди көрсөтүп койбодубу? Мамлекетибиздин алсыздыгы сизге байкалдыбы? Мамлекетибиздин алсыздыгы мурунтан эле байкалып келген да. Бул эми карантинде эле эмес, мурунтан эле байкалып келген. Мамлекетибиздин алсыздыгын бул карантинде гана эмес, мурун эле билгем. Карантинден бир оозум ачылган нерселер болду да менчи. 2 ай камалып жатпадык, туурабы? Эч жака чыга албай. Мен посттордон канча жерден өтө албай, элибизге жардам беребиз. Ушул азык-түлүк ташыйбыз деп постторго барып азык-түлүктөрдү көргөзгөндө да өткөрбөй, ушундай бир окуялар болуп атты да. Көчөлөрдө милиция кызматкерлери 3 адамдан ашык басып жүрбөгүлө деп атты. Чогулганга болбойт деп атты да, туурабы? Бирок алсыздыкты ушундан байкасаң болот. Мусор төккөн свалкада мен барсам 600 киши иштеп жүрүптүр. Ал жакта карантин жок экен да. Алар эмне инопланетяндарбы? Биздин эле жарандарбыз. Керек болсо ошол свалкада, ошол мусорда ошол жерге коронавирусту алып барсаң, коронавирустун өзү өлүп кала турган жер да. Дүйнөдө канча вирус болсо ошонун бардыгы бар болуш керек ошол жердечи. Ошол жерде колдору баягы мусорларды кармап, маскалар тагып жүрөт. Аял кишилер, жаш балдар жүрөт. Шакмары чыккан маскалар тагып. Mo масканы каяктан алдым десем, мусордан таап алдым дейт. Не додот? Масканы 2 сааттан ашык такпаш керек деп атпайбы, туурабы? Алар мусордан алып тагып жүрөт да. Эми ошол сизди депутат болду дегендер да болду да. Саясатка көз карашыңыз кандай? Эми ар бир адам өзүнүн колунан келген ишти кылыш керек. Мен азырынча даяр эмесмин. Балким кийинки сааттарда ойлонуп көрөттүрбүз. Эгерде ушундай болчу кете бере турган болсо, анда биз аттанышыбыз керек. Жакшы жагына аракет кылышыбыз керек. Келечек жаштардыкы дейт. Азыр жаштар өсүп атат, Кудайга шүгүр. Но бирок ошо жаштарга жол бербей, дагы эле баягылар келип алып, дагы эле баягысын кыла бере турган болсо, белди бекем түйүп алып туруп биз дагы аттанабыз. Мунусунда болбосо кийинкисинде. Жакшы, мына азыр кыйынчылыкта балалыгын өткөрүп аткан жаш балдарды көрүп атасызда. Сиздин өзүңүздүн балалыгыңыз кандай өттү эле? Ач бала менен ток бала ойнобойт деген элибизде сөз бар го. Муктаждарды сен каяктан эле таап алып атасың? Ушунчалык бир өтө кыйналгандарды таап алып атасың дейт. Мен ошолордун арасында жүргөн баламын. Мен ошолорго окшоп, ошолор жашап аткан квартираларда жашаган баламын. Ошондуктан кайерде кандай муктаждар бар экенин оңой таап алып атканым ошол болуш керек. Менин балалыгымда эле айылда чоңойгонмун, бир кыйраткан бир бай үй бүлө эмес, орто үй бүлө. Шаарга келгенден кийин, баягы чоңоюп калгандан кийин, үйлөнгөндөн кийин атаңдын үйүнө барып жашап алыш деле өзүнчө уят экен.
айласыздан квартирага бөлүнүп чыгасың, кыйынчылыктарды биз баштан өткөргөнбүз. Балалыгыбыз эми чоң энем колунда чоңойгонмун, эми кичинекей балалык кезим эрке чоңойгон баламын да. Эми ошол сизди чыгармачылыкка алып келген бешлик тобундагы күндөрдү сагынасызбы? Бешлик тобундагы жүргөн күнүбүздү эстесем жүрөгүм зырт деп кетет. Бир чети эстесем сүйүнүп кетем. Анткени эң кыйынчылык маалда чыкканбыз да биз. УАЗ деген машина бар болчу. Анын отургучу дагы жок болчу да. Отургучу дагы жок да. Биз жөн эле полуна төшөктү салып алып Кыргызстанды кыдырып жүргөнбүз. Кыргызстандын терезеси дагы жок да. Бир аэропортто турган бир машинанын бузулуп турган УАЗды барып оңдоп алып, ошентип Кыргызстанды кыдырганбыз. Эми ал кезде монтип көп жерлер оңдолуп калды. Жолдордун баары бир укмуш болчу ал кезде. Бөйрөктөрүң түшүп эле калайын дейт. Азыр эми жыргалуу болуп калбады. Мына жеңил машиналар кайсыл жерге барып концерт койсоң аппараты даяр. Биз аппараттарды көтөрүп алып ташып жүрүп концерт койдук элек да. Эми жаштыгын эстеп алып бир сыйра деп жаштык өткөн экен деп бир өзүңчө бир жаштыгыңды сагынасың. Бирок кыйынчылыктарды эстегенде ошондо бир кыйналганбыз. Азыр Кудайга шүгүр деп каласың да. Шүгүр келтиресиз. Жакшы, эми убагында атаңызга тартынып жүргөн экен, учурлар болгон экен сиздечи. Анан азыр өзүңүз атасыз. Мындай атаңызды көбүрөөк түшүнүп калсаңыз керек азыр. Мен атама тарынган деле эмесмин. Мен өзү негизи айтып атпаймынбы, кемпирдин колунда, чоң энемдин колунда чоңойгонмун. Мен атама тарынганым ал менин баламсың деп койсо тарынат элем. Мен чоң энем, апа деп чоңойм, апамдын баласымын деп. Жада калса көчөдөн бирөө кабылдын баласы десе таш менен урган күндөрүм болгондо мен кабылдын баласы эмес, мен чоң энемдин баласымын депчи. Кабылович деп бирөө айтканда мен таш менен ургамда мен апаммычмын депчи. Жакшы. Эми мындай да жеңебиз сиздин жумушту жакшы түшүнөт окшойт. Үй бүлө тынч болбосо элге кызмат кылуу кыйынышат да. Ийгиликтүү эркектин аркасында акылдуу аял турат деп коет. Мен өзүмдүн аялымы өзүм акылдуусуң деп айтсам көп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн Кудайга шүгүр, эми ушундай жарды берген Кудайга шүгүр. Толугу менен менин ошол оң колум десем дагы болот. Мага дайыма жардам берет. Керек болсо мен бир күндө 60 үйгө чейин, эң көбү эми 60 үйгө чейин азык-түлүк таркатканга жетишип аттык. Күндүзү мен ошентип иштеп келсем, кечинде келип эле чарчап уктайм да. Түнү менен ал уктабай тизмени даярдап берет магачы. Могул жерде муктаждар бар экен, комментарийлерди окуп, менин баягы Инстаграмды окуп дегендей жардам берип атты да. Жакшы, эми кийинки суроо, сиз ар дайым шайыр жүрөсүз да? Ар дайым. Мынын бул атайын аракеттенби же калыптанып калгансызбы ушундай? Билбейм, ушу төрөлгөндө эле ушундай болуп төрөлдүм болуш керек. Мен негизи балдарым деле ушундай. Анча-мынча интернеттен көрүп деле калсаңар керек, жана катынымды сагындым деген мен балам да. Не дейт? Катынымды сагынып кеттим дейт. Каяка баргың келип атсың? Мен деген катыныма барам дедим. Аны деген өткөндө элден кечирим сурап коюш керек. Азыр кечирим сураган мода болуп атат. Кел кечирим сурап коелду, анан тартып жанагы катыным сагындым деген бала ушул десем, туугандар кечирип коюңуздар, иттик менден кетти деп элден кечирим сураган. Андан кийин кыз сайкал карындашым бир Инстаграмында жүрөт. Мен чындап эле катынымды сагынгам да, атам мени кыйнап эле кечирим суратты да деп ушинтип айтыптыр да. Эми нарагынан эле ушундай тамаша көй үй бүлөбүз да бизчи. Кичинекеймен бери эле мектепте жүргөндө деле баягы конкурстар болуп калганда бүт баягы сатира жагын, юмор жагын мага тапшырышат эле. Бирок азыркы кезде мен карантин башталгандан бери бирөө күлдүрсө да күлө албай калдым да, ушу элдин кайгысын көрүп жүрө берипчи. Керек болсо бирөө бир нерсе деп сүйлөсө укпай эле оюм башка жака кетип калып ушундай күндөр болуп калат. Кудайга шүгүр, эми мына баягы оору кетип жеңиле калды. Аман эле бололчу. Элибиздин жакшылык тойлорунда кызмат кылып жүрүп, баягы күн деле той, шаң шөкөттү көрүп жүрүп, ана мындай болуп кала турган болсо чүнчүп деле кетет экенсиң. Башкача болуп калды. 15 килограмм арыктадым мен азырчы. 15 килограмм. Жакшы, эми бизге берилген убакта бир аз соңуна чыгып баратат. Мен сизге акыркы суроом, мен сизге бербей калган суроо. Сиз мага бербей калган сурооңуз, президент болсоңуз эмнеден баштайт элеңиз жумушту деген суроону берсеңиз жакшы болот эле мага. Бериңиз. Ошо жооп берип кетсеңиз анда.
президент болсоңуз эмнеден жумуш жасайт элеңиз? Эгерде мен президент болсом, эң биринчи жумушту Ак үйдүн айланасында турган кашаны жулуп алып барып, Баткендин границасына коет элем. Кыргызстандын границаларына коет элем. Ак үйдүн алдына 2 КАМАЗ таш төгүп коет элем. Эгерде мен чектен чыгып баратсам, ордума коюп туруңуздар, урматтуу элим деп ишти баштайт элем. Ошонтип баштамаксыз, рахмат. Эркин микрофон берели анда. Элибизде токчулук болсун. Нан болсо анан ыр болот дейт. Эгерде элибиздин чөнтөгү толуп турган болсо, элибизден ашып турган болсо, балдарына бата алабыз деп тойлорду кылат. Биздин тилегибиз ошол. Элибизде жакшылык тойлор көп болсун. Ошол тойлордон жолукканга Кудайым насип этсин. Ылайым жамандыкка эмес, тойлорго гана кызмат кыла берели. Рахмат сизге ушундай алтын убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн менин маектешим, менин коногум өзгөнүн кулуну десем болот. Барыңыздар жакшы таанып билип калдыңыздар. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин коомдук кеңешчиси болуп дайындалды. Куудул алып баруучу, актер Эрнест Бөрүбаев биздин сыймыктанган агабыз. Үлгү болуп жүрөңүз бизге. Сиздер менен мен Шергази Турдукулов. Биздин видеону бөлүшүп коюңуздар, биз менен бир болуңуздар. Көрүшкөнчө. Рахмат.